ойға лайық деп айтат, ата қанатқа лайық жердің бетін чалдық деп, антип жүріп үш жылы төрт қаланың алдық деп, теңдік түрі абишіз деп, өлбеген жерден моминтип, ирини болса тиздедік, ишти болсоң издедік, жоқ жерден ажал таптық деп, ушу тұрған қытайдың башын жара чаптық деп, өлбеген жерден қалыштық, минтип жүріп ошондо, атадан қалған қадимки, ушу тұрған береги, қанша жердің алдық деп, қатағандың қошойға, кеп келішіп кез болып, құшақташып көрішіп, мойын еттен өйшіп, бар жомоғын ұқтық деп, батыр абам қошойдым, батасын алып шықтық деп, айланып келіп ұшында, жердің беті тоңғондо, чилде түшөр болғондо, айлыңа келіп тарадың, үйіңе қарадың, қатын менен балаңдың, амандығын самадың, қатын қала-қалачың, аман бекен балаңар, өйді тиккен алачық, үйге қойған отоңыр, аман бекен ошолор, емің айтам кебімді, ушу тұрғандан ағы, қышың чилде 40 күні, чилде соғып тұр деле, 40 күн ұзық момындай, ашық суық бол деле, малың есен жатабы, қолға жиған жанағы, барың есен жатабы, үлешіп шыққан борондо, малың аман қалды бы, қату соққын жұт болды, жұттан аман қалдың бы, ушу түген барыңа, есен айлың жатабы, ертеліге чермектеп, жомоқ айтқан жанағы, қарып қалған енесі, енең аман жатабы, ермек қылып ұйсаған, жеңең аман жатабы, айланайын қалайық, қалықтан сұрап аламын, емің ұшу кебімдап, кеп айтамын барыңа, келтіріп айтам еп қылып, барыңарға тең чачам, айтқан тілге кіргіле, азырқысын манастын, айтқан сөзін оққыла, ұшу тұрған береге, Алтайға қаңғып келіп біз, түпқа табыз жаянғандың тұшында, атпай қырғыз бірегіп, ұшыл тұрған таянды, Алтай тосын таянған, андан берің 300 жыл, жолы боймында қалыппыз, жолу қатқан атабыз, аушы тұрған орозду батыр кемеле, өртін өрдім біреле, өлері жаман өчіптір, о дүйнөгөн атабыз, орозду батыр өтіптір, орозду батыр өткен соң, атпай қырғыз баласы, кемеге де оқ жаққан от, тағошондоң өчіріп, құдай бетін салбай қал, құлқылып барын көчіріп, тұш-тұшқан айдап салыптыр, ошо менен қырғыздар, айланып келіп қайрадан, Алтай қонып қалыппыз, азырқысын Алтайдан, өнер тап бай болдық, өзгөчө қиын жай болдық, артын айтып нетели, арып келіп бұл қырғыз, аябай қиын бай болдық, киндік қаным тамған жер, киримді жуып чайған жер, балалығым өткен жер, ушу тұрған Алтайда, ойнап жүріп чоңойдым, өз тақымға қамчырып, өнерін көрдім бұл елден, айланайын қалайық, жаман дебейм ушону, айтам ушу сөзімді, бөлөк тебейм ушону, ушул тұрған Алтайды, улгу менен урпаққа, айта тұрған салт ушу, атамдан қалған жерім деп, арбір қырғыз баласы, айта жүрген жер қылам, ушу тұрған Алтайдың, Алтай бары оңолдық, ушу тұрған Алтайда, аман есен торолдық, қачып келіп кем болып, қара қалмақ манжуға, тақ Алтайдан тең болдық, тең болбосоқ не болдық, адырмала мал болды, күдір толо мал болды, қойы 90 бай момындай, ата кебіз бай жақып, 90 мыңға қой айдап, толғын қиын бай болды, алтының алты там болды, бұл Алтайға келгені, атам Жақып бай болды, Жақып түгіл ұшында, қара чепкен ақ қалпақ, қасиетті қырғыздың, бары бірдей бай болды, жардысы жоқ тең болдық, ұшы кезде қарасақ, тарып келіп Алтайға, қадимкідей кен болдық, жерді чанды дебегін, ұшу жерде көп тұрғыт, елді чанды дебегін, атаңдан қалған анжиян, талабым, кисар менен көлөптү, көрбөй кантип коёмун, муну ошондо жөлөктү, ары жагы алайды, узун жаткан сары кол, бери жагы тар экен, кара кулжа капчыгай, муну ошондой жер экен, өнөрүм атым моминдай, чаткал менен буураны, кантип көрбөйм турамын, ашмара менен түзөңдү, көрбөйм ушу күзөңдү, алма куюр чоң кала, кайсы бирин айтайын, чөбө камыш чөлдөскөн, кадимки тургандан агы, будой бетин көрө албай, ошо кең өзөн кара чүй жатат,
Муну ошондон ар жагы көргө ысык көл жатат, көрүнө канча жер жатат. Кундуз менен текести кунар болдум эстесем, муну ошондой жерлерди кайсы бирин айтайын. Кең каркыра чоң ушу, сары жаз менен тарбагай, мында жатат канча жер, ат башы менен улаа кол, анда жатат канча жер, соң көл менен чатыр көл, соңунда карачы. Муну ошондон бери карай канча сонун жер жатат. Ошонун баарын алдырган таалайыңдын тайкысы, ушу турган кыргыздын таалайына туш болгон көп Кытайдын бардыгы. Кытай кордук салыптыр, жериңди тартып алыптыр. Азыркысын карачы, кең Алтайдан көчүүнү талап кылып турамын. Ошончо жаткан жер болсо, өзөм менен суу жатса, өлбөгөндөй журт жатса, жети атабыз өткөн жер, кайрылып көчүп барсак дем, каңгып жүрбөй ушунда, кайрылып көчүп барсак дем, аз гана кайыл таштабандан кийин түгөнгүр, жай саратан толгондо, ар жылы келип ушунда, конуп турсак деп ойлойм, ойлогондой ошондо болуп турсак деп ойлойм. Атпай кыргыз арасын ушундай кенен кылсам дейм, ары жагы кыргыздын күн чыгыштын каласы, күлөп кала таласы, ошол болсо деп турам. Бери жагы кыргыздын ушу турган кең Алтай, чаян тоонун арасы, ушундагы Байгөлдү байыры кылып көп кыргыз ээлеп турса деп ойлойм. Сары кол менен чаткалдын жегин ара канча жол, ошончолук көбелди ээлеп турса деп ойлойм. Илелин суусун бойлосок, ошондон берки же көп жерди ат которуу бойносок, атың семиз малга жай, муну ушундай канча жер, жердин баарын алалы, ашмара менен төбөлөш, мындай канча жер жатат. Ошонун баарын алалы, чаткал менен базар кор, муну ошондой жер жатат. Мунун баарын алалы, канчалаган жериңди Кудой бүтүн солбой кал, жизак менен түзүктү, ошондогу карачы, үзүлүп калган үзүктү, карагымдын таласы, кайсы бирин айталы, анда кыргыз баласы. Ошонун баарын аламын, талапты койдум өзүмө, тартынбай мен ишимден, кайра кайтып турбасмын, ушул кылган ишиммен жердин баарын аламын. Келдиң мында жакшылар, төөң болсо огондоңун, ушу турган көчүңдү, ушу бүгүн оңдогун, кең ала тоо жерине көчөмүн деп ойлоймун. Жылдыратпай уук кечип, отогона түгөнгүр, муну ушундай уук чечип, атшы турган кыргызды жалтанбай жүрүп көчөмүн. Ар кандай өнөр саламын, өлбөгөн жерден каламын, жолуман чышман жоо чыкса, жоолашып жүрүп өтөмүн. Жай жабыракка такырын, шашпай туруп көчөмүн. Алдындагы зооканы бузуп түрөм жол салам, ушу турган Кытайга жолуман чыкса кол салам. Сен кандайсың калайык деп ошондо жанагы калкынага бар сал делең ошо келген жалпыга. Муну ошондо береги баары карап токтолду. Ошо кезде жанагы Акынбек айтат кебинне, калайык деп айтат. Ушу турган береги кең Алтайга келгенде 6 жашта бала элем. Азыркысын карасам 60-тан ашкамын. Ара бурут ак болдум, карып калган чак болдум. Кайкалаган алато көрбөй кантип коёмун. Ушу турган алато барбай кантип коёмун. Баргын десем анасым арт жагынан басалы. Ушу турган алатого шашалы. Уккун айткан кебимди улуу күчү барыңа. Бул манастын барында кереге биз май болду. Керилип кыргыз бай болду. Угубуз май болду. Уланып кыргыз бай болду. Тең болушту Кытайга, Кытай менен тең болду. Өдө сүнгөн Кытайга, өдө карап жооп кылдык. Ылдый сынган Кытайды ийинден басып кем кылдык. Кайсы бирин айталы, ушул манас барында. Кеткен намыс келди го, сынган мүйүзү бүттү го. Сопол болуп кем болуп калганыбыз чын эле. Жал куйруктан айрылып, сопол болуп калганбыз. Кабылан манас келгени, жалың бүттү мойнуңа, куйрук бүттү сооруңа. Кайсы бирин айтайын, ушу манас барында намыс келди башыңа. Намыс эме еминне чачылып кеткен бул журтту. Кең Алтайдын куруттуп, кең Алтайда көп журтту жыйып берди манасың. Аздыр көптүр булатып, улаштырып мал таптап, магып берди манасың. Манасыңдын барында кийгениң мата том болду, кийишиң ушу жок болду. Манасың манас барында шайы менен күдүргө кийбей алган жок болду. Жалаң кундуз терисин багалеке салындык. Майкөл манас бар болсо дагы далай кызыкты. Табабыз деп жалындык. Ой калайык жакшыңа, барың менен барыңа. Айтам ушу чынымды, көк жал манас батырдын күлпөтүндө жүрөлү. Айткан жолго
кирели көчө конуп ошондо кең ала тоң анжыян жери бизге баралы атадан калган ала тоо албай кантип калалы түпкү коргон мергениң анжыяндай каланы алдырып ийип турганча андан көрөөк баралы алтаң ата кыргыздын кыркыруу кыргыз эле экен туш-тушка калган жер экен ошонун баарын жыялы бар өнөрдү кылалы кам манастын артынан калбай ээрчип алалы деп ошондо жанагы абаң ошо оңай болду минтип айтып тур деле Акынбек минтип дегенде калктын баары дегдеди көчө бизде веңседи муну ошондо жанагы өзүң көргөн мыктылар ошол кезде кеп айтат мына ошондо Айдаркан туруп эми айтат түпкү атабыз камбар деп камбаргандан Айдаркан ушугыр казак баласы мен айтамын санааны ушул турган Алтайдан көчүп бара жатарбыз мара жатып токтойн ушул турган Сарыарка деген жер эле тегиз талаа кең эле аккандайра суусу деп мына ошого токтосом жер берсе манасын үлүшүмө берсе деп үлүш кылып ал жерди үлөп өзүм алсам деп өйдө төмөн малайдап өргүп жатып калсам деп Сарыарканы жай кылып ушул турган казакты алдыма салып бай кылып деп ошондо ой дегенде Арстан Манас кеп айтат ой Айдаркан атабыз көңүлүң айтып турган соң кайсы жерди сурасаң катарыңа чачабыз сураганың берербиз Султан абам Айдаркан сен сурасаң кой десем Кудай менин урбайбы көктөгөн моминтип Кудай карап турбайбы көчөлү калкым көчөлү ушул турган Кытайдан ажыратып алалы алатосунду каланы деп ошондо баарысы бир оозунан батор алакан жайып кол жазып көчүмөкөң ошондо бата кылып алышты бири калбай ошондо Кабылан Манас кеп айтат каламын деген жан болсо зордук кылып көчүрбөйм кала турган жан болсо кала берсин Алтайда Алтай биздин жер деди ушул турган кыргызга келип алып Алтайга каңгып келген кыргыз жук Алтайга келип тер деди тер дебесе эмне болду жарды келип бай болдук жалпы кыргыз жай болдук жай болбосок эмне болдук атпай кыргыз баласы кең Алтайда бай болдук Алтай биздин жер экен Алтайды кийинден бербейбиз эки куруш урушса Алтай биздин жер деди ушул жердин алалы атаң моминтип баары бирдей баласы жамыгыттын жамааты муну ошондо карачы калбай баары сүйүнүп ошол кезде баарысы көчө турган күн болуп муну ошондо жанагы Бакмынтип кеп айтат Батыр Манас эми айтат 30 күнү камылганы кылгыла так 30 күнгө толгондо аралдын башы ак жайлоо ошол жерге тургула муну ошондо көчөм деп алды артыма каратып арт жагыма ошондо кароол коюп көчөмүн алды жакка ошондо чалгын коюп көчөмүн алды жактан жоо болсо жыгып жатып өтөмүн кечиши жок суу болсо салды жасап өтөрбүз салтанаттуу ушундай сонун болуп көчөрбүз деп ошондо баарысы камынышып алышты улуу кичүү карысы жай жайына ошондо катын менен баланын каш кашына барышты камынышып калышты өгүзгө токур ыңырчагын чабышты муну ошондо жанагы төөгө токур комулга ошондо токулгасын кылышып Кудай бетин салбай кал коомун даяр комдошуп муну ошондо барагы бар жарагын оңдошуп ошол кезде карасаң тал куянын кыркышып тал куяндын жал куйрук аркан ечип кең кылып муну ошондо баарысы аянбай кызмат кылышып кочкорлорун ошондо битте бийип моминтип ирик кылып алды эле атаган ат түгөнгүр айгырдын баарын ат кылып көңлүмдай жат кылып шам үздүң өгүзгө жүгүн тартаргамдашып муну ошондо карачы жүк мыктысын тартат деп төөлөрүн тандашып нарын берген чөгөрүп 30 күнгө толгондо Кудай бетин солбой кал нардын баарын чөгөрүп ошо кыргыз баласы ак отоо чоң үйүн алып келип ошондо төөгө жүгүн артышып өгүзгө мынтип момундай казан аяк туулга бар жүгүнүн ошону өгүзүнөн артышып өлөр мындай тартышып өлбөгөн кыргыз баласы өкүмүнө Манастын көнгөн жерин карачы атпай кыргыз баласы шам үздүң уяйда муну ошондо карачы маратып калың кояйда ошол кезден Алтайда байып көчүп келатат абдан жок момундай жанып көчүп келатат айгыргунан тайгунан аралашып келатат атаган аттын үйү куйругун сыртка салышып кулжуңдашып дебишип адыр күдүр аралаш сараласы бир бөлүк кара аласы бир бөлүк тору аласы бир бөлүк өңчөй кара торууча бир бөлүнүп алыптыр ошол кезде Токтубай Жакып обу жокка туубайыптыр бери болсо жылкысы
90 миңге толуптур. Толгон экен жылкычы. Кудой бетин солбой кал. Жылкычыга чыгып Бадалбайга кеп айтып, бай Жакыбың кем айтып, айланайым Бадалбай. Көп дүйнөдөн мал жакшы. Өлбөй турган адамга күтүп турган мал жакшы. Балам угуп алгын Бадалбай. Ушуң айтарым сөзүм ушундай, уккун балам такалбай, айдаган малың саңгара, шаштырып айдап албагын, кечи сугатып суу келсе, шаштырып айдап түгөнгүр, көп жылкыны коротуп, кулун тайдың агызып, корго башым салбагын, ашусу бийик бел келсе, катулап айдап ошондо, ушуу турган көп малды, күйүктүрүп моминтип, түтөктүрүп өлтүрбө, айдап көчкүн жай баракат жай көчкүн, чыгым кылбай жай көчкүн, чыгымым артык момундай, ушул турган саңгара, көчөгөн кайдан качып келгенде, ушул турган Алтайга жылаң айлак жылаң баш жалгыз качып келгенде, астыма минер буудан жок, кара алашар туган жок, каңгып көчүп келгенде, кең каластан момундай шашып көчүп келгенде, ушул турган калабыз, мына ошондой Алтайга жылаң айлак жылаң баш, астыма минер буудан жок, же болбосо түгөнгүр жардам кылар туган жок, каңгып көчүп келгенде, текеним алгамын, жерди казып аңсошо, алтын казып кен кылып, аябанбастан ошондо мудой бетин солбой кал, маңгулга сатып бай болдум, береги турган алтынды каза берип жай болдум, кебирин айтайын, аштык айдаптан чачып, антип жатып байыдым, таман акы маңдай тер, тапкан малым бул эле, ара жолдо билинтип, күйгүзбөгүн жанымды, айланайын Бадалбай, акырын айда малымды, шаштыра көрбө жайымды, деп ошондо Бай Жакып жайың ушундай, алтынын алты там болгон, бери карай көчкөндө 900 ошондо алтын артып көчүптүр, Абаң Жакып бай экен, телегей шай экен, муну ошондо Бай Жакып көчкөн мындай сал деле, боз жоргону кал кайтып болумдуң ошо бай бичеси чыйырдыгаң ошондо, боз жоргону мингизип алган жары токоло, бай биченин күндөшү, батырымын үндөшү, өзүң көргөн жанагы баг дөөлөттөй зайыбынын ошондо бар экен иште күмөнү, алдыңкы туулган баласын Абыкең атап коюп тур, Абыкеси бул күндө 9 жашы толуп тур, тандалмагынан ат минип ойноп бала болуп тур, арт жагында көбөшү 6 жашы келиптир, тайгунанды тең минип Абыкеге жанашып ада көчүп алды эле, ошол кезде бай биче курсак чоюп кең болуп, муну ошондо түгөнгүр кош кабаттан болуп тур, атагына түгөнгүр Бай Жакыбың ушинтип өнөрүң артып толуп тур, карыганда Бай Жакып бели күчтүү болуп тур, Абаң шо момундай эмир жолго чыгып көчүптүр, Кудой бетин салбай кал, айрымын шалкайтып, көчүм бары момундай, айрыр көчүн аркайтып, төлөр менен көчтүрүп, чуудуларын чаң басып, жалаң ошо төлөр маң басып, төсү карап отурсам, 40 миңге төсү жетиптир, кыйлана Абаң Жакыптын байлыгы мынча кетиптир, Кудай урган Бай Жакып абдан байып алыптыр, ошо карасаң Бай Жакыптын айылы, айдаган малга ээ болбой, антип көчүп калыптыр, арт жагынан ошон ноуттардын акбалта, ошо көчүп алыптыр, Куда колун малдатып, малын айдап чаңдатып, Кудой бетин солбой кал, анын арка жагынан казактардын айдаркан, канчаң үлөктү айдап, төлөрүн ошондо кебир жаны жөө айдап, анысы көчүп алды эле, атадан калган алату, көрөп издеп шашышып, муну ошондо барысы, кара жерде тамандап, кайсы бири басышып, ошол кезде барысы, ойротту көрүп алууга, ошондо бары кайланып, эми көчүп калыптыр, анын арка жагынан, муну ошондо береги, саламаттын айылы, алынсы калбай жамысы көчүп алыптыр, 30 миң коюн төлөтүп, анысы көчүп алыптыр, анын арка жагынан, береги тууган Кыпчактан, Ыйбыт деген гана экен, ыкчам мыкты жан экен, касиети бар экен, жаз көчөк момундай, жак алдынан жак чыккан, тил алдынан тил чыккан, тилге чечен сөз көбөк, мындай кыйын жан экен, Үрбүгандын атасы Ыйбыт көчүп алыптыр, анын арка жагынан, кыйын дамбылда, отоган ат түгөнгүр, коңур деген чала экен, коңур аттын туйунан, Наймандардын Арыбек, анын көчүп алды эле, муну ошондо карачы, канча бийин момундай, калдар улуу Карыбек, ошонун баары көчүптүр, көчүнүн баары өлүптүр,
тоғыңы тоғы бол, Құдай бетін солбай қал, бүтін қызыл баласы, эми көчүп алды эле. Ошо кезде карачы, кыргыз баласы биригип, кыйла көчтү салыптыр. Алды жакта зор манас, жолдун бетин чалыптыр. Аймаңгыз менен чалып калып, артындагы ыңай житип, 100 000 аскер кола алып, Құдай бетін солбай қал, кола салса мола алып. Жолдон чыкса жоокери, жок кылып өтөм деп келет. Құдай бетін солбай қал, жазайлатып топ кылып, муну ошондо береги. Жандашка душман бар болсо, тагы ошону жок кылып, өтөмүн деп келатат. Өпкө жарып баш кесип, кетемин деп келатат. Туну судай ошондо, төгөмүн деп келатат. Атадан калган алато, аламын деп келатат. Атпай кыргыз баласын, багамын деп келатат. Муну ошондо ойырманас, карап турсаң түгөнгүл, кабыландын жайы ушу. Атадан калган алато, эңсеп көчүп келатат. Құдай бетін солбай кал, карыларын алкайтып, муну ошондо карасың. Бейлердің урсагы, кара жерди жалкайтып, муну ошондо кабылдан, эми көчүп келатат. Ошолор жүрүп алды эле, 30 күнү 30 түн, агыны катуу суу кечип, ашуусу бийик белди ашып, анчана жер басып, Құдай бетін салбай кал, ыйры буйру жол басып, муну ошондо карасың. Адам тили күйгөндөй, куркулдай усса куйругу, күйүп алып качкандай, кунан жүрсө туягы, күйүп алып качкандай, чөл эрмебет, ошону кечип өттү эле. Андан бери карата, ами жүрүп алды эле. Ошо кезде караса, береги тууган жанагы, алып алган карамай, калкы тозуп алыптыр. Көчүң манас ушу деп, көрүнөң ошо барысы, ажыраш аяк деген иш. Муну ошондо барысы, карамайдын көп калкы, алдынан чыга калыптыр. Кайры өркөчкө төс оюп, муну ошондо манастын көчүн тозуп алыптыр. Ажыраш аяк ушу деп, бири калбай барысы, айтып алып көчүштү. Андан бери өтүштү. Үрбүнүн каласы, Құдай бетін салбай кал, күрү чекен таласы, күрү чүңгүрмөк айдаптыр. Муну ошондо баласы, ошо жердин каласы, кан көтөргөн көкчөнү, анын эли чыгыптыр. Көтөргөн туусун жыгыптыр. Мында конуп 6 күн, анда конуп 6 күн. Аябаган манасың, салты менен көчүптүр. Атпай кыргыз баштатан, наркы менен көчүптүр. Муну ошондо карачы, суусунун аң ичкин деп, 90 менен момундай, 90 сабагымыздын толтуруп айылып беришип, арганай өнөрүн болтуруп айдап келишип, жолдо көчкөн көчтү деп, көчүң ушу болду деп, жүгүн чайлап камдашып, жолдо келген көп журту, муну аминтип манастын жолунан тозуп алышты. Таазим кылып манаска, бар тамагын жайышты, дасмал жайып дан коюп, муну ошондо манасты таамай сыйлап алышты. Көк жал манас кабыллап, көркү көрсөң аргандай, бу дүйнөгө жаралып келген кишиң эмеспи? Көкө теңир Кудайы берген кишиң эмеспи? Көк жалган момунда эрең кишиң эмеспи? Ал тайса сайса бойлобоз терең кишиң эмеспи? Атары болот ток деген, аламда мындай жок деген, жүргөнү кызыл чаң деген, ата канат түгөнгүр, кыйындамын жалгыз жан деген. Муну ошондо манасың, андан көчүп алды эле. 30 күнү жол жүрүп, эми кирип ошондо Тарбага тай каласы, ошол жерге барды эле. Эми келчип караса, абаң кошо көк жар, эрлигинен олуп. Муну ошондо карачы, бери карай салыптыр. Тарбага тай тоозуна аптамырың келиптир. Канти манас балам деп, эген кырга чыга барыптыр. Көтөнөз чоңдурбу, көтөрүп көзгө салыптыр. Айландырып туш-тушту, абаң карап алыптыр. 2 күнү жол карап, 5-нчи күнгө толгондо, муну ошондо аңа бакин калың чаңды көрүптүр. Чаң ичинде көрүнгөн кам манасты көрүптүр. Көрүп алып кубанып, көп сүйүнүп калыптыр. Көк жал манас кабыллан, муну ошондо келди деп, абаң кошо бакырып, жанындагы жөөкөр бирин калбай чакырып, жерден очо койгун деп, алып келип жанагы 40 кулактуу казандан 42-ни койгун деп, кармап туруп карабай, каймал төдөн сойгун деп, жолу жумшак болсун деп, жалаң беден сойдуруп,
алдына келіп аш қойып, мұны ошондо жанагы камылганы кылсын деп, аянбастан жанагы кара чайын сунсун деп, кабылам Манас көк жалдын суусаганы тынсын деп, артык батыр Манаска бар өнөрдү кылалы, ушу турган Манастын кадырлап күтүп алалы деп ошондо кан кошоп, тоодой кылып ошондо отунун кенин жыйдырып, муну ошондо карачы, карагайдын кайгылын так ошондо кыйдырып, абаң бакай карыя мына мындой салып тур, ошолордун барысын эми жыйып ал деле, кан кошойду ябаңыз, кабылам Манас көк жалдын жолун күтүп кал деле, ошол Манас абаңыз оёндугун караңыз, эми келе калганда абаң кошой карыя алдынан тозуп ал деми, кол кушуруп Манасы салам айта бар деми, арыбаңыз аба деп өнөрүңүз өстү деп, ушу кезде абаке калың кыргыз баласы ала тоого көчтү деп, кайрылып калкын конот деп, жайы кандай болот деп, эми сурап турганда абаң бака мумтеп, ошондо кошой кеп айтат, ой кулунум деп айтат, жолуң сенин бөгөлдү, бөгөлбөсө не болду, карап көрсөм түгөнгүр, туш тушубуз жоо болду, тутанган калың кул болду, ушу турган Кытайга салмак салып көчөлү, артыбызга көч коюп, алдыбызга көч коюп, өчө күчкөн душманды жарып жүрүп көчөлү, багындырып көп журтту алып жүрүп көчөлү, садакты белге тагалы, ушу турган Кытайга жазайлатып жатартып, атып жүрүп көчөлү, атадан калган жер экен, ошонун баарын алалы, өлбөгөн жерден калалы, мындан ары барганда кайып деген кан экен, оңбой турган кайыптын өнөрү башка бар экен, Шаңгытайдын ул экен, оңбой турган кайыптын колуң арбын бул экен, колун жыйып алыптыр, көчүп Манас келет деп, көчүп келсе бул бала кайыптын ушу каласын талкалабай өтпөс деп, камылгалуу болуптур, жолдон изин чалгамын, кайыптан кабар алгамын, кайын кайыптың деген кан экен, кайраты күчтүү жан экен, катыны бешти тууп тур, киндигин ошо жанагы Кытайынын жибеги так ошо менен бууп тур, оңбой турган кайыбың өзүнөн башка жан көрбөй күчөп турган чак экен, көк түтүндөй чубалжып түтөп турган чак экен, жол бербеске Манаска камын уруп калыптыр, кагылайын Манасым жолун тосуп өтөлү, ошол турган кайыптын ажалы башка айланып өлүшөм деп турат дейт, муну ошонуң угуп тур, Каңкор Манас кабылан эки күнүң ошондо, эркин ошондо, эмиң эргип алыптыр, ат чалдырып демин сууп, үчүнчү күнгө толгондо, тараза жылдыз батканда, таң агарып атканда, айкөл тууган Манасың оң жагына толгонуп, уйкудан чочуп ойгонуп, суу боюна бар деле, сууга колун сал деле, колун чайып ал деле, сууга бутун сал деми, бутун чайып ал деми, жүзүн сууга чайган соң, муну ошондо кабылан, сындагың аймаң боз, жайдакталуу момундай, көкшү берди тулаңда, баймакталуу момундай, акылуу бар деми, алтындан окто так деми, өзүң кылган жанагы алтын чынжырдан кылып койгон чоң чидерди чечтеле, жетелеп алып жылгызып, агып жаткан дайрага алып келип сугарып, ата канат түгөнгүр жал куйругун тарады, жарымды күлүк бууданды, муну ошондо карады, эми барып ошондо аккан керин токуду,
мына ошондо баатырың добулбасын карс коюп, жатып калган көп колго буйрук артып тур деле. Буданын вебин укканда ашып шашып ат токуп, утур тектир басышып, өзүң көргөн калың кол чарайназ от күрөкү, тондорун кийишип, ай балтасын чалышып, кырк кулач келген сырнайса так ошондо алышып, темир таман үзөңгү теппей ыргып минишип, ай көл манас көк жалдын алдына топар келишип, ошондо баатырың туруп кеп айтат, ой кырк чоро деп айтат, алды жакта кайыптаң деген кан экен, кабары мынча бар экен, өлбөй турган бу бир жан өткүр мыкты кан экен, бери болсо капырда 500 000 аскер бар экен, аскери арбын мол дешет, атары болта жол дешет, тар жолдун баарын алыптыр, талап коюп жолума, талкалайм деп манасты, таң атырбай күн кылып, жаңы аткан таңымды, бузайын деп шаңымды, жолума чыгып алыптыр, жолу каткан кайыпкан, өзү Кытай баласы, Кытайына ишенип, кыйын белим болуптур, буумак түгүл нетиптир, келе жаткан кан жолумду чалыптыр, кошой абам жол чалып, из кубары жетиптир, ишенгени кеп айтып, ушундай кабар этиптир, кабары катуу кетиптир, кандай айла кылабыз, кандай амал кылабыз, ойми жолун чалалы, кан жеткүртүп кайыпты, сайып чыгып алалы, ажалды бенде торуптур, ажалы жетсе көрүсүн деп, ушу турган манастын жолун торгогон кишиң оңобу, манас болгонум, манас атка конгонум, алдыман киши чыккан жок, чыккан менен өзүмдү антара сайып чыккан жок, баатырым Кудай көп айтып, Кудайым ачык кол берсе, 18 000 аламдын асы Кудай турбайбы, Кудай ачып жол берсе, кайыпкандың аларбыз, кайгыга башын саларбыз, кыйын сынган кайыптын бар мүлкүн тартып аларбыз, сураса бербес күлүгүн суратпай тартып аларбыз, сулуу зайып койнуна суук колду саларбыз, ошо менен кайыпты өртөчкөндө кыларбыз, эми жолго чыгалы, камдангыла жүргүлө, катарымдан калбастан, ач бөрүдөй душманга айкырган жерде тийгиле, ушу турган кыргыздын наркымындай экен деп айта жүргөн кеп калсын, кам манастын тушунда кабыландын аскери, кара чоондай бир тийип ал чуң экен деп калсын, артыбыздан аңыздуу айтыла турган кеп калсын, алдыбыз караган болсун, аттанганда жол болсун, ушу турган манасты тозгон адам оңбосун деп ошондо камкоруң, эмиң атка минделе, абаң кошой карыя, алдаң атка минделе, жалпы журтка эм экен, ошо кезде карасаң, баатырың айткан кеп экен, баатырың жолго бастырса, өзүң көргөн 40 чоро, бир жагында 20-сы, бир жагында 20-сы, жылас болгон кыйласы, арт жагында көп аскер, абаң кошой 100 000, баатыр манас 100 000, 200 000 кол болуп, найза колго урулуп, көптүгүнөн аскердин кара жер бети жуурулуп, чаң асманга созулуп, Кудай бетин салбай кал, найзага найза кагышып, адамдын бети чабышып, ошо кезде эрендер ойдон калсын аянып, баары бирдей жаялып, эми жүрө бар деле, ата кайыпкандын каласы, ошол жерге барганда Кудай бетин салбай кал, төмылтыгын жаткызып, төбөңөн кийген Кытай журт, өнөрүн журттан башырып, көп аскерин жыйыптыр,
жалаң темір кийгизип, бататар мылтык карматып, ошо кезде Кытайлык найза берип колуна, кылыч берип соңуна, кыйындары бетинде, коркоктору көтүндү, өзүң көргөн Кытайлык колун айдап алыптыр, кол башында канагы, өзүң көргөн кайыпкан, туусун аштап туйлатып, аргамак минип алыптыр, атагана ат түгөнгүр, ара качырды салам деп, Арыстан Манас Көкжалды алдыратып алам деп, көптүгүнө ишенип, өдөнүн жери чөптешип, биздин аскер көптешип, ылдыйдын жери бас дешип, кыргыздын колун аз дешип, кыйынсып Кытайды өрүшүп, Кудай бетин салбай кал, кыйды Кытай баласы, кыйгылгычкыл үндөрү, кызык экен түрлөрү, адам сүрүт танышкача, бири-бирине карасаң, ташка сыйган Кытайдын тазаларың алдында, кум төгүлгөн Кытайдын болбостору өтүндү, кара жер бетин тамандап, бери карай жол жүрүп, Кам Манасты жамандап, жолун бууп алабыз, жоболоңду Манаска, болбогон урус салабыз. Деп ошондо Кытайлык күркүрөшүгүн болуп, ошондо жердин бети чаң болуп, асман ачык, жер бир көк, жерден бир тал көрүнбөй, акты десе сел эмес, жайнап Кытай келатат, Кудай бетин салбай кал, кумурскадай кыжылдап, кайнап Кытай келатат, камышты көр, селди көр, кайнаган Кытай элди көр. Ошо кезде Зор Манас Зекиге чыга бар деле, ошо кезде жанагы алтын урмерип толгогон, алтын мерип толгосо, болжолду жерге койгонду, ал таркан жерди алып келген, алты күндүк жолдорду ал таркан жерге жеткизген, көтөн ооз чоң дүрмү көтөрүп көзгөн ал деле, эми көңтөрүлгөн Кытайга ошондо көзүн салып кал деле, карап турса жанагы көчтү десе тоо эмес, токой десең эл экен, толкуган Кытай көп экен, көчүн бууп Манастын келип калган жер экен. Ошону көрүп алганда томого тарткан бүркүттөй, ошо кезде эр Манас кашкайып күлүп алыптыр, өлүмдү көрсө шашпаган, өнөрүн кызык баштаган, миңди көрсө шашпаган, билгендей кызмат баштаган, канды көрсө камыкпас, канкор Манас жайышу, өлгөн сайын өрчүгөн өткүрердин баласы, өнөр артык Зор Манас, колду көрүп сүйүнүп, кагышчы душман экен деп, маңдайдан тердиң агызып, чабышчы душман экен деп, көп экен деп муңайбай, көркү болсоң ушундай. Ошо кезде Кам Манас ойротко бузук салам деп, өдөсүнгөн Кытайды өрөгүштө көрөм деп, эми күтүп сол жака, эми жатып кал деле, төбөлү болгон ак чатыр жана тигип сал деле, муну мындай таштайлы, алдыңкы жакта күндүк жолдо келген жанага, Кытайдан кабар баштайлы, кебин билип алгын деп, кабары болсо салгын деп, алдыга чалгын салыптыр, өңү басып өң менен, күндүз жатып түн катып, чалгынчы келип калыптыр, Кабылан Манас Көкжалдын колун көрүп алыптыр, көрүп алып көп айтып, муну ошондо жанагы чалгынга келген кемек чал, касиеттүү бир жан, артык билгич соң чынчы, сынчылыгы бар экен, ошо сынап карап алыптыр, батырыңды караса, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй,
aldı kara darya. Oşo halkınынан bütkönдөй, aldı kalın kara jer. Aykөл manaz gök jalga, жерligинен түткөндөй. Bir karasa bir kişi, bir karasa min kişi. Oşo kezde karasa, erdi şalpak gözün kür. Ermin özü görünöt, жазыжак жалпак тил. Чечендеги бар экен, маңдай жазы башы куш. Батырлыгы турат туш, көзүң күр чок экен.